Көр боюнча азыркы абал өтө оор. Бизден ушу 1,5 чейинки адам ушул эмеден баш тартат десек болот да. Вакцинанын бардык түрүнөн. 8 декабрда кайтыш болду. Дарыланганы менен эффект бере алган жок. Жалал Абадта кызамык жуктуруп алган 1 жаштагы ымыркай чарчап калды. Наресте 27 ноябрь күнү ооруканага жаткырылган. Кызамык өтүшүп башка дагы ооруларды козгогондон улам 8 декабрда чарчап калган. Ушу бир балабыз каза болду. Ал бала өзү поступать эткени 24 ноябрда поступать эткен. 24-ндө как раз ооруп атат. 27-синде бизге келип атат. Тоже тяжелый акыбалда. Кор типичный форма тяжелой теченияси менен. И 8 декабрда кайтыш болду. Дарыланганы менен эффект бере алган жок. Себеби бул балада бир эле ошол кордон сырткары пневмония болуп осложнение берди. И еще кардиомегалический состоянияси бар экен, сердечный жүрөк жактан дагы оор акыбал бар экен да, кардиомегалия, тяжелая анемия, кан аз. Ошолордун бардыгы дагы бул ооруга как раз еще себепке бир болду, оорлошуп кетишине. Ошонун негизинде кайтыш болду. Кызамык оорусу абадан жуккандыктан тез жайылуучу оору болуп эсептелинет. Анын дарылоонун атайын иштелип чыккан механизми жок. Ооруну жеңүү үчүн алдын ала эмдөөдөн өтүү зарыл. Бирок ар кандай себептер менен эмдөөдөн баш тарткандар көп. Эмдөө боюнча өзү 1 жаштан эмдөө кылат АКДС деп. Көп ошонун составында как раз кордуку дагы бар. Бул кордун негизги лечениясы эмдөө гана болуп эсептелет. Чтобы оорубаштын себеби как раз эмдөө. Эгерде эмдөөдөн өтсө, даже бала ооруп жуга турган болсо дагы жеңил эле түрдө өтүп кетет. Ал эч кандай осложнение бербейт. Почти 22 бала жатат. Ошо эмдөөдөн өтпөгөндөр болуп атат. Негизинен эмдөөдөн өтпөгөндөр. Көбүсү даже роддомдон БЦЖ деген бар, полиомиелит деген бар шалороосун. Ошолорду роддомдон да албагандар бар азыр. Отказ кылышып, роддомдон деле чыгып кетип атат. Как раз гепатит болуп кийинде кетип атпайбы? Гепатитке дагы сөзсүз түрдө роддомдо как раз төрөлгөн эртеси күнү эле аны жасашат. Көпчүлүгү даже мен көргөн учурларым бар, отказ кылгандар бар ошондон деле. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 11 айда кызамык жуктуруп алгандардын саны 1,5 миңден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Ооруну жуктуруп алгандардын көпчүлүгү эмдөөдөн өткөн эмес. Ар кандай себептерден улам облус аймагында 1,5 миңдей адам эмдөөнүн бардык түрүнөн баш тартат. Негизи бизден ушу 1,5 миңге чейинки адам ушул эмеден баш тартат десек болот да. Вакцинанын бардык түрүнөн. Анан кээ бир учурларда ошол мисалы кайсыл эме күчөгөн болсо, ошол ооруга гана алып коюшат дагы. Ал эми башка ооруларга мындай баш тарткан учурлар көбүрөөк болот биздечи. Азыркы күндө мисалы кызамык болсо, кызамыкка гана алып коюшат дагы. Ал эми өзүңүздөр билгендей гепатитке каршы дифтерия, столбняк, башка түрлөрүнө алар каршылыгын көрсөтүшүп албай коюшат. Кыргызстанда акыркы 2 айда кызамык илдети күч алды. Жыл башынан өлкө аймагында кызамык жуктуруп алгандардын саны 5 миңден ашты. Алардын арасынан 4 ымыркай ооруну көтөрө албай чарчап калган.